Саламатсыздарбы? Телефонго кыргыз тамгаларыны орнотуу үчүн телефондун настройкасына киребиз. Телефон настройкасына кирсек, телефон настройкасы ушундай болуп ачылат. Бул жерден общие настройки дегенди тандайбыз. Мына ушуну тандайбыз. Тандасак общая настройка ачылат. Бул жерден язык и ввод дегенди тандайбыз. Язык и ввод ачылат. Бул жерден экранная клавиатура дегенди тандайбыз. Тандасак бул жерден экранная клавиатура чыгат. Бул жерден клавиатура Samsung дегенди тандайбыз. Клавиатура Samsung ачылгандан кийин бул жерден языки типи дегенди тандайбыз. Тандасак ушундай болуп чыгат. Бул жерден управление языками ввода дегенди басабыз. Бассак бул жактан шрифттер чыгат. Бул жерден кыргыз шрифтин издеп табабыз. Бул жерден мына кыргызча дегенди жандырып коебуз. Бул телефонубузга кыргыз шрифт кошулду. Эми настройканын дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп кетейин. Сиздер көбүнчө SMS жазганыңыздарда, сообщение жазганыңыздарда мындай болуп чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн китеп деп жазсаңыздар, мына тамгалардын цифралардын үстүндө кандайдыр бир сөздөр кошулуп чыгышы мүмкүн. Бул жерден азыр бул жерде Питер деген сөз көк болуп турат. Демек, китеп дегенди биз жазганыбыз менен Enter менен түшкөнүбүздө ордуна Питер деп жазылып калат. Бул өзү автозамена кылып коет. Анан сиздер жазып атканда ушул сөздү өчүрүп, кайра китеп деп жазышка туура келет. Бул сообщение жазып атканда кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Ошондуктан настройкадан T9 дегенди өчүрүп салсак, жанагы клавиатурадагы сөздөр чыкпай калат. Ал үчүн кандай кылабыз? Телефондун настройкасына киребиз. Кайра эле общие настройки дегенди басабыз. Бул жерден язык и ввод дегенди басабыз. Бул жерден экранная клавиатура дегенди басабыз. Бул жерден клавиатура Samsung дегенди басабыз. Бул жерден интеллектуальный набор дегенди тандайбыз. Тандасак, мына бизде режим T9 деген жанып турат. Ушул режим T9 дегенди өчүрүп койсок, жанагындай сөздөр чыкпай калат. Бул жерден өчүрүп коебуз.